Бизде көп учурда кардарларда суроо болот. Бул SIP панелде OSB болсо, OSB электромонтаж тартылганда кандай болот депчи. Биз азыр силерге көрсөтүп берели дедик. Бул биринчиден OSB'нын бетине атайын металлический пластина коюлат. Ошол пластинанын үстүнөн гана кабель кетет. Кабель болсо бул медно-монолитный кабель болот. Жана ар бир точканын өзүнүн күчүнө, кубаттуулугуна жараша ар бир үйдүн проектин. Ошого жараша сечениясы кетет да. Бул жерде ушул кеси, мындай OSB турган кеси. Анан бул деген кайра гипсокартон менен чапталганда кандай болуп калат экенин азыр көрсөтөбүз. Бул жерден көрсөңүз болот. Мынакей эки жак бетинен гипсокартон чапталганда бул ошол гипсокартондун ичинде калып калат. Биягында болсо пластина, OSB-ны тоскон. Жана эки жак бетинде гипсокартон. Ошону менен гипсокартон 100% күйбөйт. Бул дагы бир ирет кепилдик. Үйдө электромонтаждан замыкание болуп, же бир кандайдыр бир маселе туулбашына да. Мындан тышкары ар бир точкага автомат коюлат. Азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул жерден көрсөңүз болот. Мынакей ар бир үйдүн точкасына жараша автомат коюлган. Кайсыл бир жерде кичине эле бир кандай десем замыкание болчудай болсо, автомат ал жерден токту ыргытат дагы өчүрүп таштайт. Ошону менен үйдө электромонтаждан бир кандайдыр маселе туулбашына дагы бир кепилдик болот.